Assalamu alaikum. Bазар Аламы каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер. Бүгүн 19 январ 2022 жыл. Подписчиктердин суроолору боюнча сиздерге бүгүн строй материал тартып көргөзмөкчүмүн достор. Биз объездной Дордой жактабызмы, строй материал саткан жерде. Четтен такта, темир четтен тартып көргөзөбүз достор. Сиздер видеону алыстыга, видео жакса лайк басып, суроолорду комментарийде калтырасыздар. Биз анда баштадык. Так, достор, мына бул жерден темирлерден баштайык. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Баары жакшыбы? Соода кандай болуп атат, соода? Могу темирлерди айтыңыздар эми, шеф. Так, бул арматура. Арматура булар ушул российский производстводан да. Россиядан чыккан. Россиядан чыгарылып жасалып ошол жактан келишет бизге. Түздөн түз Россия менен иштешебиз да. Булар Россия менен иштесиз. Канчадан булар? Эми килограммдаппы же метражбы? Кандай болуп кетет булар? Баасы ошо келишим баада болот негизи. А так ошо килограмм, метр айырмасы жок да. Килограмм десеңиздер килограмм, метр десеңиз метрлер. Бирок негизи объемго жараша баасын чүрүп бере беребиз. Канчалык көп алсаңыздар ошого жарашыктуу оптуу баага чейин түшүп беребиз да. Жакшы, жакшы. Бул жерде размерге карап ценасы кетеби или кандай? Мисалы, эң кичинекей размерлер кымбатыраак болот, 10-дуктар болот да. Алардын килограммында көбүрөөк болгон үчүн килограммдын баасы кымбатыраак болот, а так метрге салыштырганда метри боюнча арзаныраак болот да, чоңдорго караганда. Жакшы, могу размерлери ошондо? Размерлери. Размерлер. Темирдин маркасы негизи ушулар өзү там салганга, фундаменттерге, промышленный зданиялардын фундаментине колдонулат да. Жакшы. Бул жерде мисалыга 1 штук болсо дагы сата бересиздер, э? Сата беребиз. Разница жок. Айырмасы жок. 1 штук болобу, 1 метр болобу сата беребиз. Сиздерде только российский производство или өзүдөн чыккан, или Өзбекстан, Россия, Казакстан, Китай дегендер да барбы, жокпу? В основном ошол российский менен аракет кылабыз, качествосуна жарашыктуу эле. Бирок өзүбүздүн дагы материалдар бар, арматурабыз бар, местный производствода, квадраттарыбыз бар, Казакстандын турбалары бар. Ошентип аралаштырып, спроска карап иштете беребиз. Жакшы, жакшы. В основном российский. Основной российский производство. Так, бул жерде бардык размер бар экен арматуралардын. Арматурадан кийин кайсы бар? Мисалы трубалар, ходовой азыр иштете турган эмнелер бар ошондо? Ол труба кетет, э? Трубалар кетет. Тоголок, круглый. Производство булда 108. Булда Россиядан чыгыптыр, 108, калыңдыгы 3,5 дейт. Ушунда водопровод, газга, отопленияга, дымоходко бардык турбалары бар да, тоголок 4 бурчтуктары бар, уголок швейлер бардыктары бар, навестерге, строительный эмелерге, лестницаларга. Ошондой бар экен. Азыр биякта биз арматуранын ценасын айтпадык да, бирокчу. Азыр айтабыз. Достор, азыр бизде стройкада сезон эмес. Азыр бүгүнкү күндүн баасы башкача болот. Эртең может кымбаттап кетет, может түшүп кетет. Сиздер ошону карап туруп айта бересиздер мынакта. Азыр ценасын, например, примерно айтып өтөйүк мынакта бааларын. Мисалы, 10-дук арматура российский болсо, килограммдын баасы 79тан болот да. 10-дук баасы, 10-дук размерин, килограммы 79 кандай ол? Сомдан, 79 сом. 79 сом болот килограммы да. 10-дук размер. Мисалы 3 тоннадан жогору алсаңыздар, анда да чөт да 77ге чейин түшүрсөк болот. Жакшы. Эртең сезон башталганда бул строй материалдардын баасы көтөрүлүп кетет. Себеби ар жакта саткан Россияда поставщиктер көтөрөт дейсиң, баасын. Автоматически ошол поставщиктер заводдор баасын көтөрөт. Ошондуктан сезондо баасы уже башка болуп калат да. Мисалы азыркы кыш болуп атат, ошо не сезон. Азыр баалар арзан. Азыр алып коюш керек экен анда. Учитывать этиңиздер. Темир эчтек болбойт да, жаап коебуз мындай.
Онда темир эметпесин деп. азыр алып коюш керек. Мынакта трубалардын түрү менен бар экен. Булар отоплениеге кетет, булар. Мына отопление могу 10-дук зымбы, 6-лык деп коелу. 6-лык зым. 6-лык. 8-лик зым. Булар эмнеге иштетилет ошондо? Бул Хамут. арматураны токугангач. Арматура токуганга булар. Листтер да бар да сиздер да? Лист бар. Профнастилдер да бар. Заказ, любой заказ менен откатывать этип заказыңыздарды эме таштасаңыздар болот. Букталар булар Казакстандыкы, анан российский болуп букталардан жасалат да. Эки түрү бар Эки ошондо. түрү, бирок качествосы экөө тең абдан жакшы. Российский менен Казакстандын немелери, профнастилдери, чатырлары өзү бааланат да базарда. Булар свет, размер полный чыгарып бере бересиздер. Цветтери ар кандай болот. Бул ошол бир заказыбыз, бир клиенттин заказы. Даярдалып уже клиентти күтүп жатат да. Жакшы. Достор, азыр бул жакта телефон номер полностью экранга коюп коем бияка. Экранда чала бересиздер, биз эми башка да темирлерди тартып көргөзөйүк мынакта. Трубалар бар экен да. Так, трубалар таптык. Мону квадратныйды эмне деп коет буларды? 10го 10. Швейлер деп коелу, эмне деп коет? Труба. 4 бурчтук труба болот да. 4 бурчтук труба. Стойкаларга. Стойкаларга мына размери. Булардын метри канчадан болуп калат эми? Азыр айтып берем, буларда российский производствода да. Бул да Россиянын өндүрүшүнөн келет чыгат экен булар. Металлдар кымбаттай берет да. Күн жылыган сайын кымбаттайт дейт металлар. Монун да ценасын айтыңыз. Размер 150 дейт. 10го 10. 10 3-түк талшынасы 857 сомдон болот да. 857 сом. Мунун метри ошондо. Жакшы. Калыңдыгы 3 мм болот. Мунун калыңдыгы майери 3 мм. 3 мм калыңдыгы болот. 10го 10 деп. 10 российский производство. Ошондойдун трубасы мына 2,5. Так, бул 2,5. Bunun razmeri ценасы кандай болуп калат? Жукарактар болот. Бунун ценасы 709 сомдон болот. 709. Булагы көбүрөөк болгондо арзаныраак болот, а? Көбүрөөк болгон сайын арзан кылып беребиз да. Морго. Жакшы. Мына морго. Дымоход. ДН 133. ДН 133. Калыңдыгы 4 мм болот. Булар ошол морго колдонсо көпкө чыдайт да. Жакшы. А так, могу размерчи? 80-ге 60. 80-ге 60. Бул да квадратный экен, а? Биягы 8, биягы 6 болуп кетет. 80-ге 60. Могу дагы жоонураак экен, а? Бул да ошол дымоходко колдонушат көбүнчө. Дымоходко печке. 4 мм калыңдыгы российский труба болот да. Бул да российский производство. Булар канча экен шунда? 1612 сомдон болот метри. 1612. Мына швейлер. Швейлерлер бар, мына российский Швейлер. 12 12лик экен. Булар канчадан? Азыр карап берем. Баасы. Мисалы ушул швейлер 12 российский производствосу 1184 сомдон болот да. Метри 1184 сом. А бул арзан болобу? Болот, арзан, бардыгын арзандатып беребиз. Мисалы азыр мен 1 метр алсам 1000 канча дедиңиз? 1184 сомдон. 1184. 10 метр алсам да ошондо эң көп канча болгону арзан болот эми, түшөсүз. Ошо эми 12 метр, бир штугу өзү 12 метр болот мисалы. Узундугу, а? Бир штугунун ошо узундугу заводдон чыккан 12 метр болот. 6 метрден жогору алсаңыз түшүрүп берем да. 6 метрден жогору алса түшүрүп берет экен мына. Достор, караңыздар. Ошондо сурап кетейин. Достор, сиздер кайсы жерден көрүп атасыздар? Сиздерде кандай ушул материалдар, ценалар комментарийге жазсаңыздар болот, достор. Бизде чүйдө ушундай баалар бүгүн. Объездной Тулпар мынакта стоянка бар. Тулпар базар. Тулпар тоста бир забор да. Забордун жанында осуна. Ортодо бир Тулпар базарынын жаны. Тулпар базарынын жанында. Мону көргөзөкчү. Уголок. Уголок, швейлер. Так, булардын да ценасы сондай, размер башкача да эми булардыкы? Размерлер башка. Башка, баасы да башка. Бул швейлер 8. Швейлер 8 болсо 760 сомдон кылып бере алабыз. Метри 760 сом. А могу чоңдоручу? 14 швейлер. 14-нчи экен да. 83 сом болот. 1383. Эң кымбаты чоң ушул да. Жок, дагы бар. Будан да чоңдор бар. Так, булардын узундугу 12 метр. 12 метр. Ама уголокторчу?
Шоктор да ошо, бул да российский. 75'lik var, 63'lük var. 75, 63. 12 metrevi var. 40'a 40 uголок var, Талшында 4 Россия. Булардын бардыгы производство Россия. 40-ка 40. Так, булардын ценасын айтыңыз да. 40'a 40 мисалы 40'a 40. калыңдыгы 3 миллиметрлер бар да. 3 мм. Канчадан Булар экен? 237 сомдон болот да. Метри 237, а? Булар да российский. А могу ичкелеричи, мисалы. Кичкелери мисалы 32-ге 32, калыңдыгы 3 болот. Мисалы 3 сантиметрге 3 сантиметр, калыңдыгы 3 мм болот да. 3 171 мм. сомдон болот булар. Метри 171 сом. Булар да бардыгы ушул российский. Булар дагы эми бирден 1 метр, узуну бирөөнүн узундугу 6 метр болот. 12 Ha, var, 12. 6 metre var. Ошо 12 метрден көп алса ошондо түшүп бересиздер, а? 6 метрден көп алсаңыздар түшүрүп беребиз. Мына. Бардыгы ошо количествого карайт да, канча Количество ошого карайбыз дейт, мына. Түшүп беребиз дейт. Gelip Полный bulsanız da sıradım. düşürüp verip durabız. Келип ошо постоянный клиент болсоңуздар да түшүрүп беребиз. Жакшы. Эми нар жака өтө экен. Калган темирлерге бияка. Так, бул жерде кумдар да бар экен. Мисалы бул мешоктоп сатылабы? Мешоктоп сатылат да. Машинасы менен кандай болуп калат? Машинасынан ошо өздөрү келет. Кээ бирөөнү 1-2 мешок жетпей Э. калат же кээ бирөөнү ушундай мешоктоп Кум. алган удобный болот. О, кумдар да бар экен. А мок темирлер кандай экен? Өзүбүздүн производстволору булар, а? Местный производство бар да. Арматуралар. А буларды канча арматура? Бұл 12. Размер 12. Булардын длинасы канча болуп калат? 6 метр. 6 метр. А могу кандай Полоса да фон. таласа? Бул эмнеге иштелет ошондо? Бұл жак заземление кетет, жак дарбазанын каратанын А. астына кетет. Заземление токко, а? Токко дарбазанын астына мондай. Жаңы чоолат да ошо. Жакшы. Бул арматуранын ценаларын айтсаңыз, өзүбүздүн производство. 12-нчи арматуралар азыр 12. 61 сомдон болуп атат метри. Булардан дагы түшөбүз. Бул метри 61 сом. Өзүдөн чыккан Кыргызстандыкы. Бұл 14-нчи арматура. Бул 14-нчү экен. А могу экөөбү? Бул 14. А булчу? Бұл 10. Бул 10. 54 сом. 14.71 экен. А бул 50 канча дедиңиз? 57 сом. 57 сом. Бул 10дук размер. Булардын чыгарылган жери өзүбүздүкү. Өзүбүздүн производство. Жакшы. Сетка мактар бар, жаңы кол коем эткен. Так. Илип турганда бар. О, сетка мактар бар экен. Бул жанага кетет да, стяжкага, Жашка кетет. Стяжка. Булчу мына темирлер. Бұл печка, не печка, Кыркылып жасалат да булар, а? Печкалар. Булардын квадрат метрге саналганы. Бягы 1,5 6 болот да. 4 сантиметрдан, ой 4 миллиметрдан жогору кетет да. 4 мм мо жоон калыңдыгы. Калыңдыгы. Ошондон жогору кетет экен. Квадрат метр канча дедиңиз? Российский производство. Булар да Россиядан чыгыптыр. Мисалы бир штук бул целый эсептелет да. Целый лист болсо 33.335 сом болуп калат. О, бир штук, а? Бир штук. Бир штугу. Анан ошондон карап канча кесип алсаңыздар, ошого бөлүп туруп, размерине жараштуу кылып эсептеп беребиз да аны. Жакшы. Мисалы кээ бирөөнү 30 сантиметр керек болуп калат, кээ бирөөнү квадраты менен керек болуп калат. Ошону бөлүп туруп эле чыгарып, ошол баадан эме кылып беребиз. Сиздер өзүңүздөр кесип бере бересиздер, а бакта? Кесип любой размер кесип беребиз да. Жакшы. Мына түшүнүктүү болду. Ошентип могу сетка мактарды тартайган. Булардын размери кандай болуп калат? Булар да бөлүнөбү? Жоон бирдемелер болобу? Бул 100/100 тройка тоже. 100/100 тройка. Тройка. Так, бул канча сом эми? Бул бар сом. Ал 100/100 3 мм калыңдыгы 1 штук 500 сом болот да. Узун турасы 2ге 3. Узун турасы 2ге 3. 100/100 3. Мына эмнеси 3 онда? 3 мм ошо. 3 мм. Узунун калыңдыгы. Канча дедиңиз? 500 сом болот 1 штугу. 500 сом. Так, булардын да ничкелери бар, а бакта? Булардан дагы башкалар бар. Башка. Түрү менен бар экен. Клеткалары чоңураак болуп кетет, 15 сантиметрге 15 сантиметр болот. Бул да калыңдыгы 3 мм да, мисалы. Мунун 1 штугунун баасы 330 сомдон болот. 330. Бул калыңы да бар, 100/100. Андан да калыңдары бар. Пятерка. 100/100 калың. А булар канча эми? Ал 1360 сомдон болот. 1360. Булар каяктан чыккан эми? Булар өзүбүздүн эме производство булар дагы. Өзүбүз жасалган материалдар. Өзүбүздөн чыккан, а? Өзүбүздөн чыккан.
Производство Кыргызстан. Так, мына нече кез экен, а бул? Онгон 2.8. 10 2.8. Стандартный доплат. Не стандартный? Не стандарт. 1.80-ге 2.80. Жакшы. А могу аркаларчы? Арка деп коебу? Фермалар. Bu yakta da var da ya. Атташ көрүнбөйт экен, оны көргөзө берейик да мына. Булар канчада бар? Ушундай аркаларыбыз дагы бар да. Булар биздин заводдон жасалат, өзүбүздөн. Буну роботтор варит этет, полуавтомат менен варит этет. Бул мисалы роботтор полуавтомат менен варит эткени темирди кызытпайт да, жакшы. Темир өзүнүн прочностун сактайт да. Ошол сыяктуу эле булар өзү бышыкталган, бышыктыгын жоготпойт да. Буну роботтор варит этет. Өзүбүздө материалдар российский. Ошону сурайын дедим. Россиядан темир материал келет, жасалган жер өзүбүздөн чыгат. Өзүбүздө жасалат да. Жакшы. Булар да размерине жараша, баалары ар кандай болот. Размерине жараша кетет, а буларды. Жакшы. Достор, экранга номерлерин коюп кетем. Прямой чалып сурай бересиздер, мондай кайрылгандар бар экен, монун аркалары, могу түздөрү да бар экен. Баарын роботтор варит эткен буларына. Ондай болгон. Ошондо робот варит эткен жакшы жери бар да. Мисалы арка варит эткенде бир ферма, бир аркаңыз мисалы экинчисине окшош болуп чыгат да. Диаметри бирдей болупчу. Бардыгы бирдей. Беркил мисалы эми адамдар варит эткенде баары адамбыз да. Бир ферманы экинчиге кээ бирки жерде окшошпой калат. Кээ бирки жери өйдө болот, кээ бирки жери ылдый болуп, ортосу диагонал ровный чыкпай калат да. Жакшы. Буларда ошол бизде роботтор варит эткен роботтор, Mercedes заводдогу машина чыгарган роботтор, ошол модельдеги роботтор бизде Кыргызстанда фермаларды жасайт да, ушундай болупчу. Жакшы. А буларды бааларын кандай кылып айтасыздар эми? Азыр бааларын Штучный келет да. Штучно. Бунун узундугу кандай? Ар кандай узундар бар. Бунун дагы баягы жоон, кыска, андайлар да бар. түрү менен. 20 сантиметр, 15 сантиметрден баштап 40 сантиметрге чейин бар мында. Калыңдыгы. Булардын материал сырье өзү Россиядан келет. Россиядан. Бuyakta жасалат булар. Бuyakta жасалат. Жакшы. Печка жасаганга листтер да бар. Ол кадимки навеске, односкат навес болсо, Односкат. булардын жөн эле ушундай түзү да. Ширинасы 20 сантиметр болот, могул жери калыңдыгы 20 сантиметр болсо, узундугу мисалы 6 метр деп коюңуздар. Ошонун бир штугу 2250 сом болот да. 6 метровый ушундай даяр материал российский. Даяр. 2250 сом. Бул арзаныраак болот. Мисалы бир арка жасайын дегенге бир эшиктин алдыга бир 10-20 кетип калат да. Ооба. Ошого да бул деле ошол сыяктуу эле объемго жараша алганыңызга карап мындан дагы түшүрүп бере беребиз да. Арзан болот а, короче. Жакшы. Арзан болот дейт. Даяр материал да, bundan өтө экономить эткен жериңиз, убактыңыз эконом болот, акчаңыз да эконом болот. Мындан бат эле турат да. Вартеч сварщиктар керек да. Так, бул жерде листтер да бар экен, мунун размери менен кетет экен. Темир листтер бар, булар да российский, казакстанский производствода кетет. Российский, казакстанский. Булар эң жоону канча, эң кыскасы канча? Эң жоону ошондо 4 мм болот. 4 мм. Эң бай ичкесичи ошол 0,5 болуп калат да. 0,5 болуп калат а. Жакшы. 0,5 мм. Ол дуалга колдонуучу эмне деп койчу эле? Буларда сеткамак. Дуалда кирпич. Кладкага колдоносуздар. Кладка. Булар канчадан болуп калат эми? Булардын мисалы ошол 0,7 талышынасы бар экен, азыр айтып коеюн баасын. 0,7 талышына разный да, ма? 0,5 кирпичтиктер бар. Калыңдыгы 2,5 мм. Бир штугу 25 сомдон болот. Бир штугу 25 сом, мына. Бир штугу 25 сомдон болот, узундугу 3 метрден эсептелет да. Узундугу 3 метр. 1,5 кара. Бул 1,5 бар экен. Бир кирпичтики бар. Бир кирпич. Булчу? Бир кирпич. Бул да бир кирпич. Жакшы, мына түрү менен бар экен. Бул жерде гипсокартон, бул канчадан бул? 9дук гипсокартон. 9дук. Гипсокартон. 9,5дук, булар потолочный болуп кетет. Бир штугу 400 сомдон болот. Бир штугу 400 сом потолочный, 9,5 бул размер. 9,5 болот да. Могу ичкерээк го дейм же, ушундай эле. Бардык азыр ушу 9,5дар бизде калды да. 9,5дар эле бар. Андары дагы стеновойлор болот, 12,5дуктар, алар дагы келет. Келет а жакында. Жакшы.
А могу USB-лерчи, USB не деп койчу эле? USB-лер бар. USB. 9'luk talşınalar var, 6'lıklar var. Misалы 6'lık talşınası 877 сомдон болот да. 6'lık talışına 877 сом. Булардын мындай размерлери кандай? Турасы ошондо Uzun tora. стандартный болот да. Стандарт. 1.25 ширинасы болот, узундугу 2,5 метр болот. Мындай 1.25, узундугу 2,5. 2,5 метр. Жакшы. Ошо Ушундай размер. кейбирлерде бар, нестандартныйлар болуп калат да. А бул Кыскараак. производство каяктыкы булар? Булар да российский производство. Бул да российский. Ооба. А бул Казакстан. Кнауф деген фирманыкы гипсокартон негизи. Гипсокартон. Рынокто көп жылдан бери иштеп жүрүшөт Кнауф деген фирма. Кнауф. Казахстанский производство. Казакстандан чыгат экен бул. Жакшы. Булар да ошондой эле да, USB. Булар деле ошол ойду. Жакшы. Бу жерден темир алсаңыздар, бу жерден сразу кесип берет экен. Размер. Кесип беребиз. Так, бу жакта эмелер бар дагы. 4 бурчтук трубалар. Кички 4 бурчтук трубалар бар экен, моундай алган. Так, бунун размери да булай. Мынаке. Булар ошол размерлери болот. Разный размер. Мондай алган размерлер. Мынаке. Ошондой эле булардын арасында отоплениянын трубалары бар, мисалы мындайлар 32 труба, калыңдыгы 2,8 мм, российский производство. Отоплениянын түрлүү 32лери бар, 20лары бар, 25лери бар. 20, 25, 32. Уголок Россия местный. Разный экен мына достор. Номерди экранга коюп кетем достор. Сиздер прямой чаласыздар. Достор, видеону аяктайбыз. Видео жакса лайк басып, суроолорду комментарийде калтырасыздар. Выходной жок иштейт. Бул жер без выходной иштейт экен. Эртең мененки 8:30-дан кечки 6-га чейин. Чала бересиздер. Эмики видео не тартыш керек? Комментарийге калтырсаңыздар болот. Тарта беребиз видео. Ар жакта такталар сатылат полный. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Так, достор, ондай темирлер да бар экен. Бул эмнеге иштелет, кандай бул? Бул ошондой эмеге стяжкаларга, жанагы экинчи этаж менен биринчи этаждын ортосунда бөлгөндө опаловкалардын тарттырганы, ар кандай назначениялары бар да булардын өзү. Ийип туруп резьба нарезать этип беребиз ушундай кылып. Анан бул жак бетте биздин плазменный резка, лазерный резкаларыбыз бар, станоктор. Түрдүү размерлерди кылып, кесип, даярдап чыгарып берсек болот да. Заказ берсе болот экен, да? Любой заказдарды кылсак болот. Булар деле ошондой полуавтомат менен варить этилет. Мындай ар кандай нерселерди кесип жасап беребиз да. Мындай эфилевый башналарды да жасай беребиз. Мындай самолеттору, ар кандай материал жасайбыз. Лазерный резка. Даже мына шашлык бышылган эмне деп коет? Мангал. Мангал. Кичине. Ошонун баарын жасайт экен достор, мына. Аласыздар. Ондай болгон материалдар баардык. Бул да темир экен. Капилка бул. Жакшы. Темир экен, ача албай каласың да. Жакшы.